Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге аспирин дарысынын пайдасы жөнүндө айтып берем. Аспирин дүйнөдөгү эң кеңири таралган дары, ал көптөгөн ооруларга каршы колдонулат. Бирок аспириндин ооруга гана колдонулбастан башка көптөгөн нерселерге пайдалуу экенин көпчүлүк биле бербейт. Анда эмесе башынан баштайбыз. Аспирин майлуу тери үчүн эң пайдалуу дары. Бул үчүн жарым чай кашык лимондун согуна жарым чай кашык сууну кошобуз, 3 таблетканы майдалап салабыз, жакшылап аралаштырып, бетке 3-5 минутта койгондон кийин жууп салабыз. Жарым чай кашык лимондун ордуна 1 чай кашык толтура сметананы же болбосо жарым чай кашык балды дагы пайдалансак болот лимондун ордуна. Бул маска бетти терең тазалайт, жылмак кагып коет бетти. Бул масканы бир жумада бир жасап туруу керек. Бетке безетки пайда болгондо 3 таблетканы майдалап, жарым чоң кашык сууга кошуп, аралаштырып, безетки көбүрөөк пайда болгон жерге коюураак кылып сыйпап, 3-5 минуттадан кийин масканы кайнатылган жылымык сууга менен жууп салабыз. Бул масканы безетки кеткичең жасап туруш керек. Бир процедурадан кийин эле пайдасы билинет. Чымын чиркей чакканда тери кызарып калат эмеспи? Аспиринди сууга эзип, 2 таблетканы бир чоң кашык сууга майдалап эзип, аралаштырып, шишип калган, кызарып калган жерге сыйпаса, тез эле шишикти, кызарган жерди тез эле кетирет. Чачтагы каккачтарга каршы пайдасы абдан чоң. Бул үчүн 20 грамм шампунга 3 таблетканы майдалап кошуп, чачка сыйпап, 5-7 минуттадан кийин жууп салабыз. Бир жумада бир бул процедураны жасап туруу керек. Андан кийин аспирин тырмактарга дагы эң эле пайдалуу. Жарылып кеткен тырмактарга эң эле пайдалуу, азыктандырат тырмакты. Бул үчүн 200 грамм сууга 5 таблетканы майдалап салып, андан кийин тырмакты 5 минутта, 5-7 минутта сууда салып туруу керек, сууга. Андан кийин салфетка кагазы менен арчып, күн карама майы менен сыйпап коюу керек. Аспирин тамандагы чорго дагы пайдасы абдан чоң. Бул үчүн 2 эмес 6-7 таблетканы майдалап, 1 чай кашык лимондун согуна 1 чай кашык сууну кошуп, аралаштырып, мозоль болгон жерге сыйпоо керек. Андан кийин полиэтилен пакети менен уруп, 20-25 минут тургандан кийин жууп салуу керек. Бир жумада 2 жолу жасоо керек. Аспирин кийимдеги дактарды дагы кетирет. Бул үчүн дак болгон жерге аспиринди эзип, коюу кылып сыйпап коюу керек дагы. 1 суткадан кийин жууп салуу керек. Аспирин идиш аякка дагы өтө пайдасы чоң. Бул үчүн бир кирсамынды эзип коюу кылып, ага аспиринди кошуп, 5-6 таблетканы казандын, сковородкалардын ичи-сыртын жууса агартат. Кока-колага дагы аспиринди кошуп, 50 грамм кока-колага 7-8 таблетканы кошуп, идиш аякты жууса абдан агартат. Аспириндин каршы көрсөтмөлөрү дагы бар. Бул аспиринге аллергиясы бар адамдар колдонсо болбойт. Боюнда бар аялдар, бала эмизген аялдар колдонсо болбойт. Беттеги майда кан тамырлар чыгып турган бет териси үчүн дагы болбойт.
саламатта калыңыздар, каналга жазылып кетиңиздер.